Кадамжай району, номер 34-Сайдилати Шейх атындагы орто мектеби. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер жана окуучулар. Азыркы кырдаалга байланыштуу улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата онлайн түрүндөгү класстан тышкаркы ишибизге күбө болуңуздар. Класстан тышкаркы ишибиздин темасы эрдиктер түбөлүккө искерилет. Анын максаты улуу атамекендик согуштагы ардагерлерди эскерүү, баатырлардын эрдиктерине таазим. 1941 жылдын 22-июнунда СССР үчүн улуу атамекендик согуш башталган. Бул адамзаттын тарыхындагы болуп өткөн эң кандуу, эң коркунучтуу согуш болгон. Бул согушка кыргызстандыктардын ичинен 360 миңге жакын жоокерлер аттанган. Алар согушта ар кайсы фронттордо катышып, душман менен салгылашып, өз элин, жерин коргоодо ар кандай кыйынчылыктарга дуушар болушкан. Согуш майданында атактуу панфиловчулар, Дүйшөнкул Шопоков, Чолпонбай Төлөбердиев сыяктуу кыргызстандык 10 миңдеген баатырлар душмандын мизин кайтарууда эрдик көрсөткөндүгү баарыбызга белгилүү. Өзүбүздүн айылыбыздан да кан майданга улуу, кичүү дебей көптөгөн кишилер, чоң аталарыбыз, агаларыбыз аттанган. Биздин Киров участкасынан бардыгы болуп 84 адам майданга аттанып, анын ичинен 36 жоокер тирүү кайткан. Ал эми 48 мекенди коргоодо баатырларча курман болушту. Келгендердин ичинен 14 адам биринчи даражадагы атамекендик согуш ордени менен сыйланган. Алардын ичинен Шерматов Атажан жогорку даражадагы Кызыл Жылдыз ордени жана биринчи-экинчи даражадагы атамекендик согуш ордени менен сыйланган. Ошондой эле Боркошов Абдулла биринчи жана экинчи даражадагы атамекендик согуш ордени менен сыйланган. Булардын майтарылгыс эрдиктери кылымдар бою биздин жүрөгүбүздө сакталат. Тылдагы күжүрмөн эмгек. Согуш мезгилинде айылыбызда калган чоң энелерибиз, апаларыбыз өз жардамын аяшпай тылда эмгектенип, мекен үчүн кызмат кылган. Алар фронтко талаалардагы эмгектери менен гана жардам бербестен, жеке каражаттары аркылуу да жардам көрсөтүшкөн.
өздөрү материалдык жактан кыйынчылыкта жашап жатканына карабастан, карапайым калк фронт үчүн бүт чогулткан байлыктарын, эмгек акысынын бир бөлүгүн, баалуу буюмдарын, тамак-аш продукцияларын жөнөтүшкөн. Натыйжада элдин биримдиги, кайраты, ишеничи улуу жеңишти алып келди. Согуш мезгилинде кан майданда өлүм менен өмүрдүн ортосунда алып урушкан чоң аталарыбыз өз үй-бүлөсүнө, аялына, бир туугандарына арнап жазган каттары аз санда эмес. Анын ичинен Байытов Имар чоң атабыз өз үй-бүлөсүнө, аялына, 5 айлык кызына арнап жазган катынан үзүндү. Сөз айтайын, билип ал, айткан сөзгө кулак сал, киндик кесип кан төккөн жеримди көрөр күн барбы? Кара суу бою кең найман, элимди көрөр күн барбы? Талааларда көп жүрүп, жабыркап жаным талыктым. Ата-энемдин көзүнө бир көрүшкө зарыктым. Ага-эни карындаш, туугандарды сагындым. Жүргөн жолум жаман жол, тарбия берген күнүңө жаным атам ыраазы бол. Каза жетип күн бүтсө, адамзаттын башында акыры бир күн өлүм бар. Айткан менин сөзүмдө жаман жакшы сиздерге ыраазычылык сураймын. Урушуп турган жерибиз, жалындаган кызыл чок, кулагымдын астынан сызып өтөп аткан ок. Душмандын изин кайтарып, жок кылабыз талкалап, жан куткарып жүрөмүн чымчык жанды калкалап. Сепсейип башта чач өскөн, сызылып көздөн жаш төккөн, ойлоп турсам сиздерди, өйдө болор дарман жок. Ата-энемдин көзүнө бир көрбөсөм арман жок. Таштап келдим изимди, кор кылбай баккан кызымды, адамзаттын баласы айылда калса жыт болот. Сыйда мыйлас тоң кылгын, 5 айлык калган майлыканды сылап сыйпап чоң кылгын. Ак жорго минсем бели бош, аскерге кетип барамын, ажырабас, айрылбас акылдашым кайыр кош. Агарып аткан ак көлдүн каз өрдөгү бар бекен, акылдаш жардан айрылган ааламда мендей бар бекен. Наступает минута прощания, ты глядишь мне тревожно в глаза, и ловлю я родное дыхание, а вдали уже дышит гроза. Дрогнул воздух туманный и синий, Жеңиштин 75 жылдыгына карата номер 34 Сайдилла Тишеев атындагы орто мектебинин аралыктан октууга чейинки окуучулардын ардагерлерге арнаган эмгектерине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Отчий край, ты нас вспоминай, прощай, милый взгляд. Прости, прощай, прости, прощай, прощай, отчий край, ты нас вспоминай, прощай, милый взгляд, не все из нас придут назад. Летят, летят года, уходят во мглу поезда, а в них солдаты, и в небе темном горит солдатская звезда. А в них солдаты, и в небе темном горит солдатская звезда.
в слепила уста. Свет вечерней новой зари, не забудь же прощание славянки, сокровенно в душе повтори. Прощай, ночи Мне кажется порою, что солдаты с кровавым не пришедшие поли не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен цыгане летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу клин усталый, летит в тумане земля. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Восстанет день журавлиной стаи. Я поплыву такой же звезде. Из небес птичьи окликая, сердцем кого оставил на земле. Эми жеңиш күнүнө карата аралыктан окутуудагы окуучулардын видео слайдына назарыңыздарды бурабыз. Менин жашым 15-те. Мен Тарханова Айдай Садилет Ташеев атындагы орто мектебинин 9-классында окуйм. Чоң атам Масанов Шаро 1918-жылы 5-январда Окун айылында туулган. 1939-жылы ноябрда Украинанын Николаев шаарында кызматка чакырылган. 1940-жылы 853 2 ротада шофер болуп кызмат кылган. 1941-жылдан баштап Одесса шаарында Кара деңиз флотунда кызмат өтөп, душманга каршы согушуп, көп элдиктерди көрсөткөн, 2 жолу жарадар болгон. 1944-жылда 1-майда Кавказды коргогондугу үчүн медаль менен сыйланган. Чоң атамдын 3 агасы Масанов Ало Масанов, Зайлап Масанов Жамалдин согуштан кайткан эмес. 1945-жылы 1-июнда медаль за отвагу медаль менен сыйланган. 1947-жылга чейин талкаланган шаарларды тазалап, айылга кайткан. 1948-жылы Кырымжай районундагы Сырма комбинатына ишке кирип, 2011-жылы 30 апрелде 90 жашында Менин чоң атам Кубатов Бакир улуу атамекендик согуштун ардагери. Чоң атам көзү тирүү болгондо быйыл 94 жашка чыкмак. Чоң атамдын ушул орден, медаль тагылган костюмун кийген элеси эч качан эсимден кетпейт. Мына ушул чоң аталарыбыз согушта кан кечип, өрт аралап, ок жандап, салгылашып, бизге ушул тынчтык, бейпил жашоону тартуулаганына быйыл 75 жыл толду. Урматтуу ардагерлер, сиздерге башымды ийип, терең
азиметем. Майрамыңыздар менен эч качан эч ким эч нерсе унутулбайт. Бакир 1944 жылдын башында согушка аттанып, Биринчи Украина фронтунун составында Чехословакиянын Прага шаарын бошоткондон кийин ошол жерден Чыгыш фронтуна жөнөтүлгөн. Ал жерден Монголия, Кытай эл республикасынын Манчжурия аймагын япондук милитаристтерден бошотууга катышкан. Согуш аяктагандан кийин ошол жерде чек-ара кызматында 1950 жылга чейин кызмат кылган. 1951 жылы ата мекенине аман-эсен кайтты. Бүгүнкү улуу жеңишке өчпөс даңк ардагер чоң аталарга, өчпөс даңк тылда иштеген энелерге, өчпөс даңк келбей калган, каза болгон, майып болгон, мекен деп күрөшкөн жоокерлерге, бүгүнкү бейпил жашоону тартуулаган чоң атам Кубатов Бакирге жана жалпы ардагерлерге. Таллатышев атындагы орто мектебинде 10 классында окуйм. Менин чоң атам Жакшыкулов Ташмамат. Улуу ата мекендик согуштун катышуучусу болгон. Ал 1913 жылы Адамжай районуна караштуу Каракечи участкасында туулган. М. 1942 жылдын 19 февралында улуу ата мекендик согушка аттанып, Казакстанда атайын даярдоодон өтүп, пулеметчик болуп Батыш фронтуна жөнөтүлгөн. Қан майданда душман менен салгылашып, өз эли жерин коргоодо кыйынчылыктарга дуушар болгон. Согуш майданында сол колунан жаракат алган. Госпиталда жатып, экинчи топтогу майып аталып, согушка жарамсыз болуп кайтып келген. Келгенден кийин да тылдагы эмгекчилерге башчы болуп, көптөгөн кызматтарды аркалаган. Алган сыйлыктары 1 даражадагы ата мекендик согуш ордени жана улуу ата мекендик согуштун юбилейине карата берилген орден медалдар. Чоң атам Жакшыкулов Ташмамат 7 баланы татыктуу тарбиялап өткөрдү. Бүгүнкү күндө көзү тирүү болгондо 27 небере, 58 чебере, 6 кыбыранын бактылуу чоң атасы болмок. Биз чоң атабыз менен сыймыктанабыз. Григорий Маркович. Монолог о войне. А вы помните последнее воспоминание из детства? Я родитель в саду. Мы ели вкусные пироги, пили сладкие чаи, много-много смеялись. Папа брал меня на руки, подкидывал и кружил, кружил. Память запомнила все до деталей. Мамин ситцевый платок, папины шершавые руки. Ах, если бы я только знала, если бы я только представить себе могла, что будет дальше. А дальше? А дальше пришла война. Нет, не просто пришла. Она ворвалась на вены и забрала у меня все. Мой отец погиб на фронте в июле 41-го. А моя мать? Маму убили немцы в июле 43-го. Нет, не просто убили. Они ее измучили, поиздевались и убили. Расстреляли. А я выжила. Понимаете? Под кроватью спряталась и выжила.
А немцы весь дом обшвонали, маму в сад вывели. А я из-под кровати вышла и в окно смотрела. И сердце как тихо тогда стучало. Тук-тук, тук-тук. Только не понимаю, зачем? А у отца глаза были такие, как небо майское. Такие теплые, такие нежные. Только теперь они закрыты. И он зарыт. Где? Там или там? Папа, папочка мой. А маму я в саду под сосной похоронила. И тюльпаны ее любимые посадила. Только потом немцы и меня тоже забрали. От дома нашего, от сада нашего. Но я пережила все это, пережила. Только теперь спать не могу по ночам. Дом наш снится, отец. И война снится. Войною пахнет, и войною стонет. Люди в крови, все плачут, кричат и умирают. Так будь же ты проклята, эта война! А вы будьте благодарны за то, что во времена мирные живете. И вы тоже помните. Батырларга гүлдесте. Ардагерлер аталарды согушкан, ар жыл сайын эли сыйлап турушкан, кыз келини уул жигити ийилип, куттукташып кооз гүлдү сунушкан. Жеңиш күндө белгилеп, майрамдарга эл болсун, аталар коргоп кан төккөн, келечегиң кең болсун. Кайтпай калган жоокерге түбөлүк от алоолойт, 9 майда эл журту эстелик койгон гүл жайнайт. Ардагерлер, батырлар, жеңишиңер кут болсун, аксакал болуп сый көрүп, ден соолугуң чын болсун. Май айында кызгалдак бажырайып ачылар, балдарыңдын алдында бар болгула аталар. Улуу жеңиш майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Эрдиктерге таазим. Эрдиктер эскерилип эчен жолу, эч качан эстен кетпейт согуш оту. Эр азамат кан майданда салгылашып, эл үчүн кызмат кылды жылдар бою. Кыйын күн, азап тозок баштан өттү, кызмат кылып мекен үчүн канын төктү. Куралын колго кармап тайманбастан, канчалаган эр азамат от болушту. Жыр калды, ардагерлер алып келди, жеңиш күн мына бүгүн белгиленди. Алардын эрдигине таазим этип, эч качан унутулбайт элестери. Баарыңыздарды жеңиш майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламат